Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассалам аля расулилля. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы орозонун артыкчылыгына токтолуп келе турган болсок, албетте Аллах Таала бул инсанияттын баарын өлтүргөндөн кийин, бул дүйнөнү жок кылгандан кийин, кыямат күнүнө кайра Аллах Таала калай калктын баарын кайра кабырдан тирилтип алат. Баарын тирилтип Аллах Таала махшар майданына алардан эсеп кысап алуу үчүн чогултат. Мына ушул күн аябай бир оор күн болот. Өтө кыйын күн болот. Ар ким өзүнүн кылган күнөөсүнө жараша өзүнүн түйшүгүн, машакатын көрөт. Аллах Таала мына ушул күндө инсанияттын башына күндү найза бойлуу алып келип коет. Ошондо ар бир пенде өзүнүн күнөөсүнө жараша өзүнүн тердеген терисине көмүлөт. Кээ бирлери мойнуна чейин көмүлө турган болсо, кээ бирлери киндигине чейин, кээ бирлери тизесине чейин ушинтип аябай бир ысык күндө кыйналышат. Адамдар бири-бирине тыгын жыш болуп ушундай кысылат. Ушундай бир өтө бир оор кыйындуу күндө Аллах Таала орозо кармаган пенделерин дагы өзгөчөлөп өзүнчө бир сыйлык менен сыйлайт. Бул тууралуу Абу Муса Ашари радиаллаху анху айтат: "Qazawna fil bahr fasirna hatta idha kunna fi lujjatil bahrin." Биз деңиз үстүндө согушка чыгып калдык дейт. Ошентип деңиздин так ортосуна келген жерибизде "Sami'na munadiyan yunadi ya ahla safina qifu akhbirukum qifu ukhbirukum." Эй кемелери, токтогула, мен силерге бир кабар айтам деген бир үн угуп калдык дейт. Бир чакыруучунун чакыргынын угуп калдык дейт. Faqumtu fanazartu yaminan wa shimalan falam ara shay'an. Мен тура калып, оң жагымды, сол жагымды карасам, эч нерсе көрбөдүм дейт. Ошентип жанагы үн 7 жолу кайталап бизди чакырды дейт. Qifу ухбирукум, qifу ухбирукум. Токтогула, токтогула, мен силерге кабар айтам, токтогула, мен силерге кабар айтам деген ушинтип 7 жол кайталаган кезде биз айттык: "Ала тара фи айи макани нахну инна ла настати'у ан нақифа." Сен бизди көрүп жатасың кандай абалда турабыз. Токтогонго биз мүмкүнчүлүк жок, токтой албайбыз. Анткени деңиз үстүндө кемени токтотуш мүмкүн эмес. Токтой албайбыз. Бизге айтчы кабарыңды жеткир деп ушинтип биз кайра ошого кайрылган кезде жанагы үн бизге кайра ушинтип жооп берди. "Ала ухбирукум би qada'in qadallahu ala nafsihi." Мен силерге Аллах Таала өз нафсы үчүн чыгарган өкүм тууралуу Аллах Тааланын буйругун айтайынмы деди. Анан сөзүн улап: "Ayyuma abdin azma nafsahu fillahi arwahu Allahu yawmal qiyama." Аллах Таала мына ушундай өкүм чыгарды. Кайсы бир пенде Аллах жолунда күндүн ысыктыгында чаңкай турган болсо, кыямат күнү Аллах Таала бул пендесин сугарат деп айтты дейт. Аллах Таала ушундай өкүм чыгарды. Кайсы бир пенде Аллах жолунда чаңкай турган болсо, суусай турган болсо, бул пендесин Аллах Таала кыямат күнүндө өзүнүн бейиш сууларынан сугарары тууралуу Аллах Таала өкүм чыгарды дейт. Бунун улантысында сахабалар айтышат: Абу Муса Ашари ушул кабарды уккандан кийин кандай бир күн каттуу ысыбасын, же бир кандай күн узак болбосун, мына ошол күндөрү таштабастан орозо кармап жүрдү дейт. Мына ушул жогорудагы ким Аллах жолунда чаңкай турган болсо деген нерсени орозого тафсирлеп орозо кармап жүрдү дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жогорудагы
Абу Муса Ашари радиаллаху анхунун хадисин ала турган пайда, кайсы бир пенде Аллах жолунда чаңкап, суусап, ачка калып, кыйналып, орозо кармай турган болсо, Аллах Таала эртең кыямат күнүндө ушул пендесин элдер кыйналып, чаңкап турган кезде бул пенделердин Аллах Таала өзүнүн бейиш суусунан сугарат. Албетте динибизде ушундай чоң бир эреже бар. Аль-жазау мин джинсил амал. Ким кандай амал аткарган болсо, мына ошого ылайыктуу эле сооп сыйлыкка ээ болот. Мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху хадис келет: "Мен сатара муслиман сатарахуллаху яумал кыяма." Кимде ким кайсы бир мусулмандын айып кемчилигин жаба турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө ошол пендесин айып кемчилигин жабат. Дагы башка хадистер келет: кимде ким башка бир мусулмандын муктаждыгын аткарып бере турган болсо, бир кайгы капасын жеңилдетип бере турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө ошол пенденин кайгы капаларын, түйшүктөрүн жеңилдетип берет деген. Башка хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи кайсы бир пенде башка бир мусулман бир тууганына жардам бере турган болсо, ошонун жардамында боло турган болсо, Аллах Таала мына ошол пендесинин жардамында болот деген. Демек не? Ким кандай жакшы иш кыла турган болсо, эртең кыяматка ушуга жараша эле сооп сыйлыкка ээ болот. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, сиз кыйналып орозо кармап жаткан болсоңуз, чаңкып аткан болсоңуз, ачка калып аткан болсоңуз, анда жогорудагы хадисти эстеңиз. Аллах Таала сизге эртең кыямат күнүндө элдер чаңкап кыйналып аткан күндө өзүнүн бейиш суусундуктары менен бул пенделерин сугарат. Аллах Таала бул пенделерин коргулбайт. Эми ушунун эле тескериси, кимде ким бүгүн орозонун бир кичинекей кыйынчылыгына чыдабастан орозону таштап коюп аткан болсо, Аллах Таала парыз кылган парызды өтөбөстөн өзүнүн нафсын аяп, өзүнүн кыйнагысы келбей орозодон качып аткан болсо, өзгөчө орозо кармагандарда кошумча шылдыңдап аткан болсо, же орозонун урматында башка бир күнөө иштерден тыйылбай аткан болсо, Аллах Таала эртең ушул пендесини бейиш суусундуктарынан сугарбайт. Аллах Таала бул пендесин өтө бир кыйын күнгө салат. Эгерде эле тооба кылып кетпей турган болсо, же Аллах Таала өзү ырайымын алып кечирип жибербей турган болсо, бул пенде жан бергенден баштап кабырдын ысыгында, анын отуна кыйналат. Жана ушундай кыямат күнүнүн Аллах Таала күндө алып келип койгон анын ысыгында кыйналат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таала парыз кылган орозону кармай коюштан коркойлу. Исламдын 5 парызы отурган болсо, ошол бир парыздын бири бул орозо. Сөзсүз түрдө муну кармап беришибиз керек. Эгерде бир ооруз себептен кармай албай турган болсок, анын казасын өтөп беришибиз керек болот. Же болбосо динибизде ушундай бир дагы жол эрежеси көргөзүлгөн. Алар ушундай бир өзүнүн жолу менен фидия деп коет, ошентип орозону өтөп беришет. Но ушундай эле урматтуу мусулман бир тууганым, намазга дагы бекем болуш керек. Намаз бул Аллах Таала болгон байланыш. Кимде ким бүгүн Аллах Таала болгон байланышка көңүл койбой аткан болсо, намазын текке кетирип аткан болсо, Аллах Таала эртең кыямат күндө бул пендесине карабайт. Бул пендеси менен дагы Аллах Таала эртең кыямат күндө байланыш кылбайт. Аллах Таала бул пендесине эртең кыямат күндө карабайт, бул пендесин тааныбайт. Бүгүн сиз намаз окуп, Аллах Тааланы таанып, Аллах Таала болгон байланышыңызды бекемдеп аткан болсоңуз, эртең кыямат күнүндө Аллах Таала сиз менен болгон байланышты бекемдейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кандай амал кылган болсоңуз, мунун жазасын эртең кыямат күнүндө көрөсүз. Бүгүн кандай күнөө кылган болсоңуз, эртең кыямат күнүндө мына ошондой жаза аласыз. Бүгүн кыйын болуп, бирөөгө зулум кылып аткан болсоңуз, эртең сизге ушундай болот. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала кайсы бир амалга жаза сыйлык бере турган болсо, аны көбөйтүп берет. Бүгүн сиз чаңкап кыйналып аткан болсоңуз,
Аллах Таала ертең сізді мындан дағы жыргалчылык рахаттарға бөлөйт. Кулак укпаган, көз көрбөгөн ушундай жыргалчылыктарга не Аллах Таала жеткирет. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабактын алуучу пайда, бүгүн орозону тутуудан кыйналып жаткан болсоңуз, биз жогоруда айткан хадисти дагы эске алып жүрүү керек болот. Бул дагы сиздин орозоңузду дагы улап, дагы орозоңузга бекем болуп, бул кыйынчылыктарына сабыр кылууга дагы жардам берет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадисти уккан кезде сөзсүз түрдө инсан Аллах Тааладан мына ушул соокту үмүт кылыш керек. Аллах ертең кыямат күнүндө бизди бейиш суусундуктардан сугаргын. Ертең кыяматтын оор күнүндө бизди кордоп таштап койбогун деп ушул жогоруда айтылган хадистердин баардык айтылган, биз мурунку сабактарда да айткан баардык соокторду пенде үмүт кылыш керек. Буну ихтисап деп коет. Аллах Тааладан ошол нерсени сураш керек, тилениш керек. Аллах Таала баарыбызга орозолорубузга бекем болууга жана орозолорду толук кармап берүүгө өзү тавфик берген болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.